Bismillah, elhamdülillahi Rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, thumma ma'bad, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmattуу tuğanдар, келе жаткан Курбан айтыңыздар маарек болгон болсун. Кудай Тааlam ошол Курбан айтта кылынган ибадат дуаларыбызды жана кылган курбанчылык ихсандарыбызды Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Ажыга кетип, азыр ажылык кылабыз деп, ажылыгын күтүп жаткан Кудай Таалам ошол ажыларыбыздын дагы ажылыктарын, курбандыктарын Арафа тоосуна чыгып, биз үчүн, эл үчүн, мусулмандар үчүн, бала чакасы үчүн, эли жери үчүн кылынган дуаларын кабыл кылган болсун. Кудай Таалам ошол ажыларыбызды хаджул мабрур, кабыл болунган ажылардан болуп келишин Кудай Таалам насип эткен болсун. Бүгүн биз ошол Курбан айт намазынын окулушу, деги эле орозо айт менен айырмасы кандай, окулуш тартиптери жөнүндө бир аз сөз кылмакпыз. Курбан айт намазы бизге важип болуп эсептелинет. Ханефи мазхабында Курбан айт намазын окушлук важип болот. Жума намазын кандай важип болсо, жума намазынын шарты табылган жерлердин бардыгына Курбан айт окушлук важип болот. Мисалы, балакатка жеткен, акылы тунук, оору себептери жок эркек адамдар ошол мечиттерге жана аянттарга барып, айт окулган жерге барып, өзүнө жакын болгон жерлерге барып, өзүнө ыңгайлуу жерлерге барып, айт окушлук важип болуп эсептелинет. Эми Курбан айттын фазилетин билесиздер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул Курбан айт күнү Курбан айтка чыгылыш жөнүндө, Курбан айтка баруу жөнүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөттөрү бар. Ошол сүннөттөрдүн тегерегинде сөз кылабыз. Аллах Таала Кур'анда фасолли роббика ванхар, Кудай Таалаңа, Роббиңе намаз окугун, андан кийин курбандык чалгын деп бизге пайгамбарыбызга буйруган. Ошон үчүн Курбан айт күнү намазыбызды окуп алып, андан кийин курбанчылыгыбызды чалабыз. Курбанчылык дагы важип болуп эсептелинет, билесиздер. Кимдин колунда мүмкүнчүлүгү бар, бай болсо, колунан келген адамдар үчүн курбанчылык чалуу эмне болот экен? Важип болот. Курбанчылыкта билесиздер, бир койду бир адам соет. Ал эми курбанчылык кылуу үчүн бодо мал болго турган болсо 7 адам биригип союлат. Ушундай кылып курбанчылык чалынат. Ал эми айт күнү ошол Курбан айтка чыгылып барууда орозо айт менен бир аз айырмасы бар. Орозо айт менен Курбан айттын айырмасы бир аз. Айдул адха деп, айдул фитр деп оозубузду ачкандыгыбыз үчүн 30 күн орозону тутуп, андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, кимде ким орозону иманун вахтисабан, ошол сооп үмүт кылып, ошол орозону Кудайдан деп билип, сооп үмүт кылып, эч кандай күнөөлөргө аралашпастан, өзүн сактап, чын Кудайдан деп билип туткан болсо, күнөөлөрү энеден туума, яни бардык күнөөлөрү кечирилет деген. Ошол күнөөлөрүбүз кечирилди. Кудайга шүгүр, орозодо, кадыр түндөрдө дуа кылдык деп шүгүр кылып айт окуйбуз. Орозо айтын айырмасы эрте менен шириндик, яни бир курма жеп алып, же 3 курма, так курмаларды жеп алып, анан айт окуганы чыгыш бул сүннөт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар дайым орозо айтта эмне кылат эле? Курма жеп алып, анан чыгат эле. Ошол себептен орозо айтта оозду ачып алып, андан кийин орозо айт окуй турган жерге барылат эле. Ал эми Курбан айтта орозо айттан айырмаланып, тетирисинче оозубуз бек болуп барат экен.
Бек болуп баруу бул суннат экен. Эрте менен оозубузду ачпастан ошол айт намазын окугандан кийин курбанчылык чалынса, өзү курбанчылык чалса же тууган уругу курбанчылык чалса, ошонун эти менен ооз ачкан бул жакшы мустахап амалдардан болот экен. Ал эми эгерде андай курбанчылык кылбаса, курбанчылык кылышка мүмкүнчүлүгү жок болсо, же эртеси күнү, яны курбанчылыкты билесиздер, айт күнү андан кийинки күндөрү дагы 3 күнгө чейин сойсо болот. Ошол учурларда курбанчылык чала турган мүмкүнчүлүк болсо, анда намазды окуп алып, айт намазын окуп, андан кийин оозун ачкан бул мустахап болот экен. Эми курбан айтка бараарда алдын ала мустахап болгон, сүннөт болгон амалдар: эрте туруу, андан кийин гусул алып, айт үчүн гусул алып, даарат алып, андан кийин эң жакшы кийимдерин, яны жаңы кийимдерин, жаңы болбосо тазаланган кийимдерин кийинип алып, мисвак колдонуп, атырларды семинип, андан кийин курбан айт окулуучу жайларга барганыбыз макул экен. Болушунча эрте барган жакшы болот экен. Андан кийин улоолор менен баргандан көрө жөө барган дагы сооптураак болот экен. Мисалы, билесиздер, биздин эски аянтта Бишкек шаарында айттар окулганда машина батпай кетет. Ошондуктан машинаны ошол күнү узакка токтотуп, кайсы эле мечитке барабызбы, аянтка барабызбы, айырмасы жок, машиналарыбызды узакка токтотуп жөө келсек, ошончолук ар бир кадамыбызга сооп болот экен. Ошон үчүн жөө баруу дагы бул мустахап болуп, сооптуу амал болот экен. Андан кийин тыгындардын алдын алабыз. Ансыз деле шаарыбыз бир кыйла тыгын болуп жатканына байланыштуу эмне кылышыбыз керек экен? Улоолорубузду дагы узагыраак токтотуп, деги эле жакыныраак болсо, жөө эле үйдөн улоо минбестен жөө чыксак, дагы мусулмандарга пайда кылган болот экенбиз. Себеби тыгынды азайткан болобуз. Андан кийин намаздан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын адаты: намазга бараарда бир жол менен барса, кайтканда башка жол менен келет эле. Себеби көп адамдар менен учурашуу, көп адамдар менен көрүшүү максатында ошондой болот эле. Ал эми курбан айтка чыгып бараардан алдын, Арапа күнү, мисалы, ошол айт жакындаганда тууган уруктары менен айты менен куттуктап, бала чаканы майрамдык маанайга бөлөп, бир туугандарыбыз менен, тууган урук менен, ата эне менен майрамдык маанайды майрамдай кылып өткөрүү зарыл болот экен. Ал эми балдарыбыз ошол нерсени сезиш керек. Бүгүн майрам болуп жатат, аларга таттууларды берип, жакшына кийимдерин кийгизип, жакшы маанайда өткөрүү бул өзү сүннөт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ошол күнү муктаждарды дагы муктаждыгын кетиргиле дейт да. Ошол айт күнү дагы муктаж болуп, бирөөлөрдөн кайыр сурап, башка кылып туруудан сактансын. Ошолорду майрамдык маанайды, ошол курсагы ачка болобу, же кийими жок болобу, ошого окшогон муктаждыктарын кетиргиле дейт. Себеби алар дагы майрамдык маанайды сезсин дейт. Ошол суал, ошол суроодон, муктаждыгынан арылткыла дейт да. Ошон үчүн тууган урукта, колу кошунада муктаждар болсо, алардан кабар алып, алардын дагы жагдайын билип коюу бул дагы пайгамбарыбыздын сүннөтү экен. Албетте бул амалдарга Кудайга шүгүр, элибиз, журтубуз кыйла көнүп адат кылып калышты. Тууган урукка, колу кошунага албетте жардам берип келатышат. Курбанчылык намаздан кийин болот, билесиздер. Намаздан кийин курбанчылык чалынат. Аллах Таала Кур'анда айткандай эле: "Фасали роббика ванхар",
намазды окугун, андан кийин курбанчылык чалгын дейт. Курбанчылык чалуу важип болгонуна байланыштуу андан кийин 3кө бөлүнөт эти билесиздер. Курбанчылыктын этин 3кө бөлүп, бир бөлүгүн өзү жеп, бир бөлүгүн колу кошуна менен, үчүнчү бөлүгүн ошондой канчадан бери эт жей албаган мүмкүнчүлүгү ошол эт сатып алуу кыйын болуп турган муктаждарга таратылып берилет. Алар дагы майрамдык маанайды сезип, эт менен азыктанып, курбанчылыктын этинен алар да даамсызышат. Ал эми курбан айтка келгенде билесиздер, тартипти сактап, ар кандай жанагы тартипти бузбастан, эртерээк келип, место талашпастан, жакшы маанайда бири-бирибизди куттуктап, майрамың менен Кудай Таалам кабыл кылсын окуган намаздарыбызды деп, бири-бирибизге жакшы маанай тилеп келгенибиз жакшы болот экен. Ал эми намаздын окулушу билесиздер, убактысы эрте менен күн көтөрүлгөндөн кийин болот. Күн чыккандан кийин жарым саат 40 мүнөттөн кийин намаз окулат. Ага чейин дамлалар келип, жакшы баяндарды айтып, курбанчылык жөнүндө, курбан айты жөнүндө түшүндүрмөлөрдү берип, маселе кылып турат. Андан кийин курбан айттын окулуу тартиби билесиздер, жума намазынан бир аз айырмаланат. Жума намазында кутба намаз окуурдан, фарз намазынан алдын боло турган болсо, бунда фарз намазын, ошо курбан айтты окуп алып, анан кийин аркасынан кутба окулат. Намаз окуганда, намазда имам биринчи такбир айтат. Такбир айтып, сана окулат. Санадан кийин 3 жолу ашыкча такбир бар. 3 жолу ашыкча такбирди Аллаху акбар, Аллаху акбар деп, сана окугандан кийин, колду байлап алып сана окугандан кийин 3 жолу такбир айтылат. 3-чү такбирде анан колду байлайт. Ал эми калган 2 такбирде колду ирсал кылып жөн эле түшүрүп турабыз. Андан кийин колду байлап, кадимки эле намазга окулган сана окулат. Сана окугандан кийин имам Фатиха сүрөсүн окуйт. Фатиха сүрөсүнөн кийин бир зам сүрө окуйт. Андан кийин рукуга кетет дагы. Андан кийин сажда, 2 жолу сажда, кайра кыямга келет. Экинчи рекетинде имам дагы Фатиханы окуйт, жария окуйт билесиздер. Андан кийин зам сүрөнү окуйт. Зам сүрөдөн кийин рукуга кетпестен алдын 3 такбир айтылат. Жанагы башында санадан кийин 3 такбир айтып анан Фатиханы окуду эле го. Ал азыр эми бунда рукуга кетерден алдын 3 такбир айтылат. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп, андан кийин 4-чү такбирде гана рукуга кетилет. 4-чү такбирден кийин рукуга кетилет. Андан кийин кайра кыямга сами Аллаху лиман хамида, андан кийин 2 сажда кылынып, аттахият окулуп, салам берилип, андан дуа кылынып, андан кийин имам не кылат? Кутба окуйт. 2 кутба окуйт. Жума намазындагыдай эле не кылынат? 2 кутба окулунат дагы. Кутбадан кийин дуа кылынып, эли журтубузга дуа кылынат. Ал эми Куран тилават кылынып, бүтүн өткөндөргө, бизден Куран сооп үмүт кылгандарга сооп багышталып, Куран окулунат. Намаздын убактысы ушундай. Окулуш тартиби ушундай, бир аз айырма болот. Ал эми айтып өттүк, орозодон айырмасы, орозо менен курбан айттын айырмасы эмнеде? Айырмасы убактысы, бирөөсү орозодон кийин болсо, шүгүрана кылып, шүгүр кылып, ошол орозону бүтүп алдык деп шүгүр кылып окулунган болсо, ал эми курбан айт итаат кылып, моюн сунулуп окула турган намаз. Итаат кылып, Ибрахим Халилулло билесиздер, Исмаил алейхиссаламды курбанчылыкка чал деп буйрулганда, экиленбестен курбанчылыкка батынып, ошо карыганда көргөн баласын батынып Кудай үчүн курбанчылык чалганы жөнүндө. Ошон үчүн момундарга
эмне болду? Важип болду. Ибрахим Халилулла атабыздан калган экен сүннат. Бизге важип болду курбанчылык чалуу. Андан кийин ажыларыбыз билесиздер, жакында Арафага чыгышат, Арафада дуа кылышат, андан кийин курбанчылык чалышат, таш атканы барышат. Ошол жерлер бардыгы кимден? Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссаламдын ошол ажар энебиздин шайтанга таш атып, бул Кудай Таала сени сынап жатат, жөн эле сойбой эле кой, эми карыганда тапкан балаң дегенде таш атып, мени 100 бала болсо дагы Кудай үчүн курбанчылык кылам деп таш аткан жерлерде бардыгы бизге важип болуп калып келди. Ошол амалдарды кылуу катары курбанчылык чалуу. Курбанчылык ошол мүмкүнчүлүгү жеткен бай адамдарга уруксаат болот, билесиздер. Орозо менен айырмасы ошондой. Орозодо оозубузду тетиришинче 30 күн орозо тутуп жүргөн үчүн айтка чыкканда шириндик жеп оозубузду ачып алып чыгабыз. Ал эми курбанчылыкта айырмасы, курбан айтта оозубузду бек кылып чыгабыз. Ушул жеринде гана бир аз айырма, калганында эмне кылат экенбиз? Орозо айттагыдай, жума намазындагыдай шарттар менен гана барып намаз окуйт экенбиз. Ошол орозо азыр эми бул Зулхиджанын 10 күнү айт болуп жатпайбы? Ал эми Зулхиджанын 10 күнү, 1-күндөн баштап, ошо Зулхиджа киргенден баштап 27 майга чейин, ошол айт күнгө чейин, Арафа күнү акыркы күн кылып орозо тутса, bunday сооп жок. Bunday сооп жок дейт. Бир адам жихадка малы менен, жаны менен чыгып кетип, кайтпай калса, шахид болсо гана сообу теңелсе керек дейт. Ошон үчүн Арафа күнгү орозо 2 жылдык күнөөлөрдү кечирет дейт. Ушуга окшогон сооптуу амалдарды айтка чейин кылып бара беришибиз керек. Айтка чейин сооптуу амалдар көп, билесиздер. Айт намазына чейин эле кылына турган сооптор көп экен. Орозо тутуу ар бир күнүнө албетте чексиз соопторду алып барып, Арафа күнү 2 жылдык күнөөлөрдү кечириле турган болсо, бул амалдардан куру калбастан эмне кылышыбыз керек экен? Орозо тутуп барышыбыз керек экен. Ал эми айт күнү кылына турган сүннөттөрдөн айт күнү эрте баруу керек болот. Айтка эрте баруу, эң жакшы таза кийимдерин кийип, жуунуп таранып, атырларды, жыпарларды себинип, андан кийин эмне кылыш керек экен? Андан кийин мисвак колдонуп, дааратын толук алып, айт намазына баруу керек экен. Айтка баратканда такбир ташрих деп коет, билесиздер. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп. Ушул такбирди орозо айтка бараткан адам өзү уга турган деңгээлде гана паст үн менен айтып барылат. Ар эми курбан айтка жарыя үн менен эле, андан кийин орозо айтына баргандан кийин такбир токтогон болсо, курбан айтта ар бир намаздын аркасында айтуу керек болот. 23 намазга, мындайча айтканда, Арафа күндүн багымдатынан баштап, айт күнү андан кийин да 3 күн эмне кылат экенбиз? Ар намазда фарз намазына окуп, эки жака салам бергенден кийин такбир ташрихти айтат экенбиз. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деген такбир ташрихти ар бир намазда айтып турат экенбиз. Эгерде имам унутуп калса дагы, имам дагы инсан, башында көп жоопкерчилик бар, ал бир нерсеге алаксып такбир ташрихти унутуп калган болсо, жамааттан эскертип эле эмне кылыш керек экен? Айтыла берет экен.
имам салам берип туруп кетейин деп калса, Аллаху акбар деп эле баштап такбири ташрихти ошол 23 намазга Арафа күндүн багымдатынан дагы эмне кылат экенбиз? 4 күн, 4 күндө 5 намазды айтсак 20 болот. 5-чи күнү Арафадан баштап эсептегенде 5-чи күнү асыр намазына чейин айтат экенбиз. Ошондо 23 намазда такбир ташрихти ар бир намаздан кийин бир жолу айтуу важип болсо, калганы сунна болот. Ошентип 3 жолудан айтып такбир ташрих менен намаздарыбызды түгөтөт экенбиз. Андан кийин айт күндөрү эң маанилүү болгон маселелер ата эне менен, тууган урук менен албетте майрамдоо керек болот. Алардан кол үзгөндөр болсо, бири-бирине таарынышкандар болсо, бири-бири менен бир аз капаланып калгандар болсо, ошол күнү айттын урматына бири-бирин кечирүү керек болот. Бири-бирин кечирүү керек болот. Себеби мусулманды билесиздер, мусулмандардын таарынычы 3 күндөн ашпоо керек болот. Мусулман мусулманга 3 күндөн ашык сүйлөбөй койбосун дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анда бул өтө чоң күнөө болуп эсептелинет. Себеби адам бир адамга таарыну, момунга 3 күндөн ашык таарына албайт. Момунду кечирбей кое дагы албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде жалгандан кечирим жана мойнунан байлаган эмедей болуп мажбурланып, өзү кечирим сурагысы келбей жатат, жүрөгүнөн чыгаргысы келбей жатат кегин, бирок ошондой болсо дагы батынып барып, кой, исламда ушундай, пайгамбарыбыз айткан, момунга капа болбош керек деп барып айтып жатса дагы, мындайча айтканда, жалгандан кечирим сурап жатса дагы кабыл алуу керек. Бунун кечирими жалган деп кайтарып койбостон, ошол жалгандан кечирим сураса дагы кабыл алып бири-бирибизди кечирип, айттай өткөргөнүбүз жакшы экен. Майрамдык маанайды кетирбестен, колу кошуна, жетим жесиргедин башын сылап, ал эми курбанчылыктарыбыздан бөлүп берип, майрамдык маанайды толук сездиришибиз керек экен. Балдарга мисалы кылына турган нерселер, балдарды дагы майрамдык маанайга бөлөш керек. Ал майрамды майрам экенин сезиш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчүп келгенде, мадиналыктар 2 майрам майрамдайт эле. Ошол 2 майрамды биз ушундай майрамдайбыз, жаз келгенде жана күз болгондо майрамдайбыз дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул 2 майрамыңарга Кудай Таала 2 майрамды берди, алмаштырып берди. Бул бирөөсү орозо айт, экинчиси курбан айт деп белгилеп берди. Ал эми курбан айтта бизде кээ биркилердин түшүнүгү бар. Бирөөлөрү тирүүлөрдүн айт экен, экинчилердики өлүктөрдүн айт экен деген, бул дурус эмес. Баардыгы эле 2 айт тең, тирүүлөрдүн айты, тирүү адамдардын майрамы. Андан кийин өтүп кеткендерди, көз өткөндөрдү дагы эстен чыгарбастан Куран окуп, аларга соопторду багыштасак, эч кандай күнөө болбос экенин айтып коюшубуз керек. Аларга да Куран багыштап, атам өттү эле, энем өттү эле деп, бирок кээ бир жерлерде тажияга айландырып, тазия кылып, аза күткөндү, майрамды аза кылып жиберген жерлер бар. Ошону адат кылып алгандар бар. Менин атам 3 жыл мурун өлдү эле, менин энем 1 жыл мурун өлдү эле деп тетир карап, майрам күнү ыйлап отуруп алып, андан кийин келгендерди да кыжалат кылып, өзүнүн бала чакасын да кыжалат кылып, окшогон туура эмес адаттарыбыз бар. Ошолорду ташташыбыз керек. Майрамда майрамдык маанай болуш керек. Ал эми тазия, кайгыруу 3 күн болот деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Адам өткөндөн кийин аркасынан 3 күн кайгыруу болот. Андан кийин дуа кылып, багыштап калган жумушуна чыксын дейт. Ал эми бизде ошол адат болуп калган, 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, ошол айт күнү туугандар келгенде, дос жарлар келгенде, колу кошуналар үйгө киргенде тажияга айлантып алып, аза күтүп отурганыбыз дурус болбойт.
канча балдарды, канча адамдардын колун байлап ал жерде майрамдык маанайды башка кайгылуу күнгө айландырып жибергендерибиз бар. Ошон үчүн ошондой терс амалдарыбыздан сактанып, Кудай Таалам белек кылып берген майрамдай өткөрүүнү Кудай Таалам баарыбызга насип эткен болсун. Кудай Таалам ажыга кеткендерибиздин ажылыктарын кабыл кылган болсун. Келе жаткан Курбан айтыңыздар маарек болгон болсун. Кудай Таалам ошол кылган курбанчылыктарыбызды, кылган эхсан хайырларыбызды Кудай Таалам кабыл кылсын. Аллах Таалам айт майрамынан эсен аман көрүшүштү насип эткен болсун. Кудай Таалам баарыбызды, элибизге, журтубузга тынччылык, аманчылык, берекелерди берген болсун. Ар кандай афаттардан, кырсыктардан, балелерден Кудай Таалам эл журтубузду аман кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.